Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздарда апталык Чоң Алай районунун жаңылыктары. 24 октябрь Ош областына караштуу Чоң Алай райондук балдардын чыгармачылык борборунда «Балдар биздин келечегибиз» аттуу жаш өспүрүмдөрдүн арасында зордук зомбулуктун алдын алуу максатында семинар болуп өттү. Ага милициянын ага лейтенанты Тургунбаева Нурсулуу келип катышты. Иш-чара чоң деңгээлде өттү. Октябрь Чоң Алай райондук балдардын чыгармачылык борборунун мугалимдерине мастер-класс уюштурулду. Анда өз билимин жогорулатып окуп келген мугалимдер өз тажрыйбаларын жана жаңы окуу методикасын мугалимдерге түшүндүрүштү. Октябрь күнү Ош областына караштуу Чоң Алай райондук балдардын чыгармачылык борборунда Кибернетика ийрими тарабынан Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата «Биз залкарды эскеребиз» аттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чара 2 күнгө созулду. Жыйынтыгында эң мыкты катышкан окуучулар сыйлыктарга ээ болушту. Иш-чарага балдар чыгармачылык борборунун директору, катчысы, усулдук бирикме башчылары жана мугалимдер катышышты. Октябрь күнү балдар чыгармачылык борборунда Жусуп Мамайдын 100 жылдыгына карата Кытай тили ийриминин ачык сааты болуп өттү. Ачык саатта окуучулар манас айтышып, Жусуп Мамайдын өмүр баянын чагылдырып кытайча ырдашты. Ачык саатка мугалимдер, окуучулар катышып, иероглиф жазуу жана башка кызыктуу суроолорун беришип, өтө сонун талкуу болду. Чоң Алай райондук балдардын чыгармачылык борбору өнүгүү жолунда. Чоң Алай районунун Дарот Коргон айылында свет жок, эмне болгону белгисиз. Кээ бир банктардын банкоматтары иштебейт. Аймактарды өнүктүрүү жылы светтин жоктугу жеке ишкерлердин экономикасына канча зыян келтирди белгисиз. Бирок азыр кар жок, суук. Кар жааган соң эмне болот деп карапайым калк коркууда. Жаз жарышта жаткан адам кыш келерде ойгонуптур демекчи, Дарот Коргон айылынын Эсенбаев көчөсүндө суу кетүүчү арыктар оңдолууда. Чоң Алай ачуу чындыктары, журналисттик иликтөөлөр Чоң Алайдын чоңдорун камчыладыбы, кыш кирерге жакын иштерин баштады. Мындай иликтөөлөр тез болуп турса, Чоң Алай тез арада өнүгөт деген ишеним бар. Аймактарды өнүктүрүү жылы аймактарда көп жаңылык болот деп баарыбыз эле ойлосок керек. Тилекке каршы Чоң Алай боюнча жаңылык аз. Жергиликтүү бийлик кабинетинде чык эшикке деп чымын өлтүрүп олтурабы, анысы да белгисиз, же биз кабардан артта калдыкпы, анысы да белгисиз. Чыңырган чындыктарды чыгарып калсак, чычалап бийлик бизге келгенден көрү, жергиликтүү бийликтегилер кабарларын биздин сайтка берип турса жаман болмок эмес. Чоң Алай калкы кабардар болмок. Эгерде Чоң Алай ачуу чындыктары катылып жаткан сырларын көрүүнү кааласаңыз, биздин YouTube каналыбызга жазылып, видеого лайк басып, комментарийге колдойм деп жазып досторуңуз менен бөлүшүңүз. Канчалык колдоочу адам көп болсо, биз да чындыктарды чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Биздин сайт эл үчүн кызмат кылат. Биз чындык үчүн биригебиз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна келди. Кененирээк маалыматты Чоң Алай bchb.kg сайтынан ала аласыз. Эгерде Чоң Алай районунда болуп жаткан маалыматтан кабардар болом десеңиз, биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Андыктан кийинки көрсөтүүбүзгө чейин сак саламатта туруңуздар.